Эми Түркия бизге боордош мамлекет болгондуктан Түркия бийлиги биздин жарандарга дайыма жумшак мамиле кылып келген. Азыр дагы колдон келишинче биздин жарандарга, Түркияда жарандарга жардам берүүгө аракет кылып жатышат. Азыркы убакта мурунку эле виза система иштеп атат. 90 күнгө чейин визасыз режим бар. Анан бирок акыркы өткөн жылдан баштап Түркиядагы жүргөн мыйзам сыртында жүргөн, мыйзамсыз жүргөн мигранттарга карата аябай катаал рейдтер башталды. Мамлекеттен сырткары чыгаруу башталды. Мыйзамсыз жүргөн мигранттарды алардын арасына биздин дагы Борбордук Азиядагы боордош мамлекеттердин дагы жарандары бар, кыргыздарыбыз бар. Анан көп сүйлөшүүлөр жүрдү бир жылдын ичинде. Бирок азыркы бардыгына туура түшүнүктүү болуш үчүн азыр 90 күндүк визасыз режимибиз бар. Бирок жайкысын биздеги аякта биздин жарандар тарабынан да баягы визасыз режимди бузуу көбөйөт. Себеби дегенде көпчүлүгү жер ортолук деңиздеги ар түрдүү курортторго, Анталияга барып иштешет, отелдерге барып. Анталияда болсо курорттук сезон 7 айдан өйдө болгон үчүн кийин көпчүлүгү баягы мыйзам бузуп жүргөн мигранттарга айланып калышат. Анан сыртка чыккандан кийин ал 90 күндүк мыйзамсыз режим 180 күндүн ичинде деп аталган. Ошондуктан 90 күндөн кийин сыртка чыккандан кийин баягы Түркиянын сыртынан дагы 3 айдан кийин гана кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. 180 күндүн ичинде 90 күнү визасыз режим. Бул 90 күн туристтик гана максатка ылайыкталган визасыз режим. Мурун өткөн жылга чейин Түркияда жүргөн биздин көп жарандарыбыз ошол туристтик виза менен кирип алып берип, анан ошол жерден жумуш табышып, аны иш визасын айландырып созуп алганга, ошондой эле баягы дарыланганга баргандар медициналык визаны созгонго, ошондой эле окууга кирип алгандар окуу визасын ошол жактан созгонго мүмкүнчүлүк болгон. Азыр Түркия тарабы ага уруксат бербей жатышат. Азыр сөзсүз 90 күндөн кийин баягы сыртка чыгып, андан кийин ошол Түркия элчиликтеринен медицина визасын алып, билим берүү визасын алып, же болбосо Түркиядагы жана иш берүүчү ишкана чакыруу жиберип, андан кийин гана виза алып киргенден кийин ал жактан иштөө уруксаты деп аталат, ошону берип визасын узартып жатышат. Азыркы система ошондой. Бирок акыркы сүйлөшүүлөрдөн кийин биздин баягы Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан мырза бияка расмий сапар менен келди. Анда Кыргызстандын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров мырза өзү сүйлөштү. Тышкы иштер министрибиз Кулубаев Жээнбек мырза сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ар түрдүү кат алмашуулар болду. Акыркы маалыматыбыз азыркы ошол жакта жүргөндөргө, визасыз жүргөндөргө 6 айга чейин созо башташты. Бул бирок акыркы эскертүү деп Түркия тарабы бизге айтып жатышат. 6 айга созушат, анан 6 айдын ичинде ар кимисине мүмкүнчүлүк берет. Эгерде мисалы дарыланып аткан болсо, анда бардык документтерин алып, ошол жакта миграциялык кызмат бар, ошого кайрылыш керек. Эгер окуп аткан болсо, университеттерден, окуу жайларынан документтерин толтуруп алып барып кайрылыш керек. Же болбосо иштеп атканда, иштейм деп аткан, аракет кылып аткандар болсо, визасында бүтүп бараткандагы болсо, анда ошол иш берүүчү ишканалар кайрылыш керек миграция кызматына дагы. Ошондо 6 айга созуп, аны мыйзам түрүнө келтириш керек. Контракттарын бардыгын түзүп, документтерин алып барыш керек. Эгер андай болбосо, анда чыгып кетиш керек. Бирок ал 6 айдан акыркы ушул берген мүмкүнчүлүк 6 айдын ичинде дагы эгердеги ошондой мыйзам боло бере турган болсо, анда ар түрдүү жазалар колдонулушу мүмкүн деп Түркия тарабы бизди эскертишти. Депортация болушу мүмкүн. Ооба, эми депортация жазалат. Анан дагы ар кандай жазалар колдонулуп калышы мүмкүн да. Өзүңүздөр билгендей, өткөн жылы баягы президенттерибиздин арасындагы эки тараптуу көрүшүүлөрдө тышкы иштер министрлерибиз, орун басарлары, ички иштер министрибиз мынакей Улан Ниязбеков барып көп ушундай сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек мырза барып көп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ошондо бардык жерде биздин мигранттардын укугун коргоо боюнча суроолор көтөрүлгөн.
Анан көтөрүлгөндө өткөн жылы дагы өткөн жылдан баштап мисалы Борбордук Азия өлкөнүн жарандары, өзгөчө кыргыз жарандары үчүн дагы мындай жашыл коридор ачылган. Ал жашыл коридордун немеси ошо мыйзамсыз жүргөндөр болсо деп эскертилген. Тезинен чыгып кетишсин бул жактан. Анан аны кара тизмеге биз киргизбейбиз. Чыгып, анан биздин Түркия элчиликтеринен мыйзамдуу түрдө виза алып киришсин деп. Мисалы өткөн жылдан баштап чыгып аткандар мурункудай болуп чоң жазаларды төлөшкөн жок. Дагы анан көпчүлүгү, айтып коеюн, баардыгы эмес, көпчүлүгү мындай кыска мөөнөткө мыйзам бузгандар, визасыз жүргөндөр жаза төлөбөй да чыгып атышты жана кара тизмеге киришкен жок. Бул да Түркия тарабынан бизге бир мындай боордоштук, бир туугандык кылган мамилеси болду. Анан азыр болсо айтып кеткендей, азыркы баягы визасы өтүп кеткендерге тезинен баягы документтерин чогулуп кайрылышса 6 айга чейин мүмкүнчүлүк берип атышат, акыркы эскертүү деп. Андан кийин эми визалык режим дагы катаалдашы мүмкүн. 31 мартта Түркиянын баардык жерлеринде жергиликтүү шайлоолор болот. Ошол астында дагы азыр мындай мигранттарга карата ар түрдүү рейдтер жүрүп атат. Эми мыйзамсыз жүргөндөргө мыйзам ченеминде иш берген ишканалар менен контракттары болсо, же окуп аткан өзүнүн белгилүү бир университеттеби окуп атабы, же башка бир билим берүү окуу жайларында окуп аткан контракттары болсо, ошондой эле дарыланып аткан больницаларынан чакыруулар болсо, алардыкы маселе жок. Муну мен айтканда жана тилекке каршы бизде Түркияда дагы ар кандай жагдайда жүргөн жарандар бар. Түркиядагы биздин Анкара шаарындагы элчилигибиз, Стамбул шаарындагы башкы консулдугубуз, Анталия шаарындагы башкы консулдугубуз 24 саат баардык биздин жарандарга ар түрдүү суроолорго жооп берүүгө дайын. Жана алардын укуктарын коргоо боюнча баардык аракеттерин жасашат.